Депутаттардын демилгеси бири айылда жашагандар малга салык салынса десе, бири экстремисттик агымдарды коргоду. Розайым Нарматова милициянын орой мамилесине туш болуп, ал эми тазалыктын орун басары Фейсбукта аял кишини кыргызса деп атады. Борбордук телеканалда өлкө деми көрсөтүүсү өз ишин улантат. Аны мен Элмирбек Нурбек уулу алып барам. Саламатсыздарбы? Чыгарылышты депутаттардын элге пайдасы жок демилгелеринен баштасак, өзүңүздөр билгендей, андайлар көп. Жеңишбек Токторбаев айылдын эли байыды, малга салык киргизели дейт. Анын айтымында койго 100 сом, бодо малга 250 сом алыш керек. Шүгүр, урматтуу коллегалар, элибиз байыды айыл жергесинде, мында 3-4 машиналар бар. Мында жашоо шартын көрсөңүздөр деле мынакей айыл жергесинде барсаңыздар, мынакей мында шаардагындай, шаардан кем эмес жашап калдык. Мына мен өзүм айылдык баламын, мен айылда көп жүрөм, айылдыктар менен сүйлөшөм. Ошол мынабы инфраструктурабы жашаган шарттары шаардыктардан кем эмес да. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, ушул жылкыга, малга, ири мүйүздүү малга, андан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Бир ири мүйүздүү малдын баасы 60 миңден 70-80 миңге чейин. Койдун баасы болсо 12 миңден 17-18 миңге чейин. Эгер урматтуу коллегалар ушуларды салык киргизүүчү болсо турган болсок, койго бир жылына 100 сомдон, бир койго жылына 100 сомдон, ири мүйүздүү малга жылына 250 сомдон, жылкыга деле 250 сомдон киргизүүчү болсок, бизде урматтуу коллегалар бир жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат. Депутат эмне дебесин, чынын айтканда алыс айыл жергесинде жашаган карапайым калктын көпчүлүгү жакырчылыкта жашайт. Балдарын үй бүлөсүн бакканга малдары болсо, ага дагы салык төлөгөнү туура эмес. Мамлекетибиз депутаттар кандай элибизге жардам беребиз деп ойлош керек го. Сиз бул сунушту колдойсузбу? Оюңузду комментарийге калтырыңыз. Өзгөчө демилгелер ушуну менен токтоду десеңиздер, жок. Депутаттар Өмүрбек Бакиров менен Жаладин Нурбаев экстремисттик агымдарды коргоп сөз сүйлөштү. Айтымда алар элибизди ичкиликтен сактап жатат. Мамлекет жасабаган иште ушул таблик жамаат жасап атат. Жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакыруу, намаз окуу, ата-энесини сыйлоо, өзүдөн кичини сыйлоо, чоңду урматтоо, арактан кайтарып атат, жаман жолдон кайтарып атат. Анан мен айтар элем да, урматтуу баяндамачы. Мына ушул таблик жамаатка бир сөз сүйлөштөн мурда бир ошолордун ишмердигин өзүңүздөр карап чыккансыздар да. Бул мамлекетке эч кандай зыяны жок, наоборот пайдасы көп болуп атат булардын. Канча көчөдө бомуш болуп кеткен жарандарыбыз кайрадан жакшы турмушка кайтып атат. Ошондук үчүн мен мындай этият болууга чакырат элем да, мен коллегаларымды. Наоборот, сиздер ушул теңирчилерге окшогондорду жабыңыздарчы. Ушул элдин арасында 90% биздин Кыргызстанда ушул бизде мусулман динини тутушат, намаз окуйт. Мына ошолордун нааразычылыгын жаратпай, мына ошондой бир этияттап сүйлөсөк да бул жердечи. Башка экстремисттер деле көп. Мына азыңыз көрүп атат, дүйнө жүзүндө эмне болуп атат. Башка мамлекеттерде бир славян мамлекеттер эмне болуп атат. Ал деле ушул экстремизмдин бир түрүнө келет. Биздин Кыргызстанда тынчылык болсун, жакшылык болсун деп ушул кылып аткан, мээнет кылып аткан инсандарыбызга наоборот колдоо көрсөтсөк деп токтоп кетет элем. Терроризм глобалдык көйгөйгө айланганын бардыгы укук коргоо органдарынан тарта Бириккен Улуттар Уюмуна чейин моюнга алышат. Тилекке каршы акыркы бир нече жылда ар кандай радикал топтор дүйнөдө дагы эле бир нече жолу коргонууну жарып өтүп, өздөрүнүн жырткыч аракеттерин ишке ашырышкан. Алардын айрымдары 2016 жылы Бишкекте Кытай элчилигинин жанындагы болгон жардыруу, Бишкекте бир нече теракттын алдын алынган. Камалган экс-депутат Розайым Нарматова милициянын адамгерчиликсиз мамилесине арыз жазды. Нарматованын айтымында кызматкерлер аны Москвадан учуп келери менен кармап кетип, жактоосу жок сурак алган. 4-5 саат сурак учурунда мага тамактанууга, дааратканага барууга жана адвокат чакырууга мүмкүнчүлүк берген жок, деди.
Нарматова. Ал эми депутат Жанар Акаевдин айтымында камалган башка активисттер эч кандай кысым көрсөтүлгөн эмес. Кайрылайын дедим эле, кечээ мына 4 депутат номер 1 СИЗОго кирип, жанагы камалган аялдарды, эркектердин баары менен жолугушуп чыктык. Ал жерде бир эле жанагы саясий негизде камалган активисттер, журналисттер, блогерлер, саясатчылар эмес, биз ар кандай негизде камалган аялдардын көбү менен жолуктук. Сот системасына өтө нааразы. Айлап, жылдап күтүп дейт. Жөн эле ушу сот улам келебиз, улам жылдырып коет дейт. Экинчиден жанагы Кемпир-Абадты коргоо комитети деп камалгандардын баары бир добуштан айтышты. Биз эч кандай башаламандыкка үндөгөн эмеспиз. Ызы чууга үндөгөн эмеспиз. Болгону оюбузду билдирген тынч жыйындарды өткөрүүнү гана пландаганбыз дейт. Атай Бейшенбек деген жигит менен жолуктук. Аларга басып да барган эмесмин дейт. Телефондон да сүйлөшкөн эмесмин, интернеттен да сүйлөшкөн эмесмин. Жөн эле мен апарып Facebook'ta пост жазган үчүн апарып камап койду дейт. Мына ушундай жагдайда камалып отургандарды сот, мына шаардык сотто адилеттүү карап, саясий чыңалууга алып барбастан ушулардын баарын бошотуш керек. Бирок ошол жерде жаза аткаруу кызматынын кызматкерлеринин сылык мамилесине эч кандай коркутуу, үркүтүү, басым кысым жок экенин адилеттүүлүк үчүн айтып коюшубуз керек. Активисттер тууралуу кеп кылсак, депутат Балбак Төлөбаев алардын бошотууну талап кылды. Журналисттер табиятынан эркин сүйлөгөнгө, эркин жүргөнгө көнүп калат. Мына Атай Бейшенбек, Бекчоро, Эрлан Бекчоро, мына Семетей Талас уулу, эми буларды да мындай камоордо кичине карап, сөз эркиндигин карап, как бывший журналист катары мен да ушу коллегаларды сот органдары бир карап койсоңор, бул башка адамдарга окшобойт. Кичине журналисттер башкачараак болот, сезимтал болот, өзүнүн оюндагысын бербейт, бирок булар эч качан өлкөнү сатпайт, өлкөгө кыянатчылык кылбайт. Ошолордун бир камоо чечимине же бир чечимге келип атканда жеңилдетилген гумандуулукка барсаңыздар деген ушу журналисттерге карата бир өтүнүчүм бар эле, сот органдары бир карап койду. Жогорку кеңештен бул мындай биринчи талап эмес. Адилеттүүлүк үчүн айтсак, активисттердин камалышына каршы чыккан депутаттардын саны көп. Кандай колдобогондор болсо, ошондой колдогондор бар. Мисалы Жеңишбек Токторбаев буга чейин укук коргоо органдары дежурный саясатчыларды кармалышканын айткан. Мен белгилүү саясатчыларды башка белгилүү саясатчыларды тааныйм. Бизде көчө камалган ал дежурный саясатчылар, бийлик саясатчылары. Эгер бийлик берсе, бийликти мактайт, бийликтен кетсе, бийликти жамандайт. Буларды биз дежурный саясатчы дейбиз. Буларды биз обончу саясатчы дейбиз. Соц тармактарда тазалык ишканасынын орун басары Марат Алдашүкүров колдонуучуну кыргызса деп атады. Буга чейин Facebook колдонуучусу Перизат деген айым көчөдө топтолгон таштандылардын сүрөтүн жарыялап, жетекчилерге өз милдеттерин аткара албаса кызматтан кетүүсүн сунуштаган. Акыры мындай сынга Алдашүкүровдун жини келгенби, Айтор ал уят сөздөрү менен жооп бере баштады. Кийинчерээк скриншоттор тарап, талкууга алынганда ал посту өчүрдү. Ишкананын жетекчиси Нурлан Касымов орун басары менен түшүндүрүү иштерин жүргүзө тургандыгын билдирди. Азыр жумуш аябай көп, ишкерлер чарчап нерв болуп турган убагы түшүнсө болотко деп кошумчалаган жетекчи. Ошондо жумуштан чарчаган адамдардын баары эле күчүн башкалардан кемситүү менен чыгарса болот экен да. Балким сын жазган Перизат айым да туура айткан, өз милдетин аткара албаса кызматтан кетүү керек. Эми ак суңгур дагы биздики деген билдирүү менен Камчыбек Ташиев учкусуз учагын моделин кармап түшкөн сүрөтүн Facebook баракчасына жарыялады. Буга чейин да Ташиев Кыргызстан Туркиядан пилотсуз учкан байрактар акынчы техникасын алганын айткан. Бул техника кайда колдонулары Коргоо министрлиги маалымат берген жок. Урматтуу көрүүчүлөр, бизди соц тармактардан көрүп турсаңыздар болот. Ал үчүн каналга жазылууну унутпаңыз. Эфирде алып барган мен Элмирбек Нурбек уулу болдум. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.